Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, агалар, энелер, аталар, энелер. Аллах субхану ва тааля баарыбызга жакшылыктарын берип, баарыбызды жамандыктардан арылткан болсун. Катардагы 20-чы чоң күнү адамдардын мал мүлкүн акысыз тартып алуу. Акысыз тартып алуу деген ушул көз астында эле көрсөтүп туруп тартып алуу же билдирбей тартып алыштык. Бул чоң зулумдук болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атадруна мал муфлис деп суроо берет. Силер банкрот ким экенин билесиңерби деп сураганда адамдар мындай деп жооп беришет. Al-muflisu fina men la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, muflis деген эч кимдин мындай акчасы жок адам. Муфлис деген акчасы жок, эч кандай буюму жок адамды биз банкрот деп атайбыз. Ошол муфлис дейбиз десе, пайгамбарыбыз айтат, жок. Муфлис деген al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Деп пайгамбарыбыз жооп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын sözünün manisi bankrot деген кургалган деген кийим десе кургалган адам менин үммөтүмдүн ичинде кыяматта намаз менен келет, орозо кармап келет, зекет берген болот. Бирок намаз окуса дагы, орозо кармаса дагы, зекет берсе дагы муну сөккөн, аркынысына жала жапкан, üçüncüsünün malın jеген, төртүнчүнүн канын төккөн, кийинкисин урган. Ошентип отуруп соопторунан буга берет, мынысына берет. Эгерде сообу түгөнүп калса, берип отуруп сообу түгөнүп калса, ал адамдардын күнөөсү бул адамга ыргытылат дагы, берилет дагы, жыйынтыгында тозокко түшүп кетет. Бул адам банкрот. Ошон үчүн биздин элибизде сөздөр айтылат. Паланча билип деле, орозо кармап деле, же намаз окуп деле паланчаны сөгө берет, ура берет, канын төккөнгө чейин барат дейт. Жок, биз удхулу фи силми кафа. Алла Тааланын динине толук киргенге аракет кылышыбыз керек. Толук киргенге. Намаз оку дедиби, намазды толук таштабай окуганга аракет кылышыбыз керек. Орозо карма дедиби, ден соолугубуз чыдайбы, жарайбы, демек толук орозо кармашыбыз керек. Мына ушундай татыктуу бир момун болгонго аракет кылышыбыз керек. Күнөөдөн айтылып атабы, мына ушул иш күнөө дедиби, тыйылышыбыз керек. Бизге айтылганга чейинкилер баары кечирилет, бирок айтылдыбы, арак ичпе дедиби, тыйылышыбыз керек. Зына арам дедиби, тыйылышыбыз керек. Урлук арам, тыйылышыбыз керек. Бирөөгө жала жаппа деди, намысткөй аялдарга жала жаппа деди, демек тыйылышыбыз керек. Анын ордуна эмне кылабыз дамыла десе, зикирде бекем бол, намазда бекем бол, жакшылык эшиктери ач, колуңан келген жакшылыктын баарын жаса, колуңан келген жамандыктын баарынан тыйыл. Мына ошондо чыныгы момун боло аласыз. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ. Кур'ан-ы Каримде залымдар кылып аткан иштен Алла Таала гаплетте калат деп ойлогон дейт. Сиз акчасын, же буюмун, же жерин, же акысын, же айлык маянасынан кымтып калып атасыз. Бирок ал көрбөй атат, билбей калып атат. А сизчи билесиз. А сиздин үстүңүздө ким бар? Алла Таала гаплетте карат деп ойлойсузбу? Жок, Алла Таала эч качан бул иштен гаплетте калбайт. Кур'ан-ы Каримде ушундай бир аят келет.
وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Zalimler kıyamet günü azaptı görgöndü. Күчтүүлөр дагы, бирөөнү зөөкүрлүк менен жеңип алгандар дагы, кыйындыкка салып уруп алгандар дагы, өзүнүн күчүнөн же кыйтырлыгынан пайдаланып жеп салгандар дагы кыяматта азапты көргөндө аннал куввата лиллахи жамиа. Күч кубаттын баары Алла үчүн экен го. Баарыбыздан Алла Таала күч кубаттуу экен го. Алла Таала күч кубаттын ээси экен го деп ошондо тан алат. Адам кайтыш болгондо сурайбыз да, жаназада молдоке сурайт, аласасы же бересеси болгон болсо кимдер берет, же мураскорлордун атынан ким төлөйт, же мураскорлордун атынан аласасы болгон болсо ким алат дейт. Анан жакындарынан, тууган бала чакасынын атынан чоң баласы же жакыны, аял болсо күйөөсү, күйөөсү өтсө ошол бала чакасы, ага инилери бирөөсү чыгат дагы биз төлөйбүз же биз беребиз, биз алабыз дейт. Макул ошол аласа бересе болгон болсо алар күбөлөр менен келди, бирок алар билгендери, билбегендеричи. Сиз жеп салган акчаларды, кысып салган, ээлеп алган жерлериңизди, ээлеп алган үйлөрүңүздү, ээлеп алган заводторуңузду, базарларыңызды, айтор кандай гана жерлер болбосун, чынында сиз билесиз, Алла Таала билет. Башка эч ким билбеши мүмкүн. Бирок сиз аны бастырма жол менен басып алгансыз. Сиз анын мындай көчө тили менен айтканда шапкесин берип отуруп алгансыз, балким. Bundan Allah Teala hiç kaçan gaflette kalbaydı. Oşonda эле баягы карызын төлөйм деген сиздин жакыныңыз кантип төлөйт аны? Билбейсиз аны. Ал сиз менен Алла Тааланын ортосунда кала турган иш. Кыямат күнү тиги барат, ошол мазлум дагы, жапа чеккен киши дагы барат, экөөң ортоң жолугасаң. Кыямат күнү Алла Таала Куранда айтат: "Яумат тубла сараир." Кыяматта бардык сырлар ашкере болот. Ачыкка чыгат баары. Bir бедуин жердин бааларын билбейт, канча өзүнүн жери бар, участкасы болгон. Мына ошол участканы 3 шерик келет дагы, үчөө биригип, өзүнүн наркына эмес, төмөн бир сенага сатып алат. Арзан болбор болбос бир акчага сатып алышып, ал жерге курулуш кылып, үйлөрдү кылып сата баштайт. Биринчиси кулап өлөт, экинчиси учуп өлөт, ошентип отуруп акыркысы калат. Акыркысы келип, балким ушундан акысын беришибиз керек болгондор деп акысын берсе, акысын албай коет. Макул. Ошолордун катарында сиз дагы бир күнү учуп өлө бер дегендей кылдым. Бул байкуш каяктан билсин? Сиздин алдап алган сенаңыз каяктан билсин? Ал сенаны түшүнбөйт, ал шаардын баасын билбейт, шаардагы участкалардын балким канча сом турганын билбейттир да. Сиз билесиз, билгенден кийин өзүнүн наркына бериш керек да. Бүгүн канчалаган мусулман бир туугандарыбыз бар. Мусулман намаз окуган болушу мүмкүн, кадимки орозо туткан болушу мүмкүн, бирок сатып аткан буюмунда дагы машина сатсын, үй сатсын, буюм сатсын, бирок көпчүлүк бүгүн айыбын жашырат. Кылынган машина болгондон кийин мына жери кылынган, мына жерден урулган, мына электрический мынасы иштебейт, фары күйбөй калат, мотору май жейт деп кадимкидей эле айтып, ачык айтып сатыш керек буну. Ал-байяни бил хияр. Эки содагер ажырашпай туруп, өз ыктыярында, кааласа кайтарып берет, кааласа башкасын алат, кааласа ошол келишкен наркында, келишкен баасында алып кете берет. Бирок береке каерде десе, ким ошол айыпты жашырса, берекеси өчүп кетет. Пайгамбарыбыздан атайын бир хадис бар. Берекеси өчүп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үлгү катары
musulmandардын акысын эмес, керек болсо Мекке мушриктердин акысындагы Макка Мукаррамадан Мадина Мунавварага хижрат кылып көчүп кеткенде Али радиаллаху анхуну жаткырган, өзүнүн үйүнө калтырып, Али мынау паланчанын акысы, бу меккеликтердин акысы, шуну өз ээлерине тапшыргын деп аманат кылып калтырып кетет. Пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин дагы бул Мекке мушриктеринин, байлардын, чоң соодагерлердин акчасын, аманаттарын сактоочу болуп, ишеничтүү адам болуп турганда. Пайгамбарыбыз алар мушриктер деп балким алып алса боло берет, жок, аманат. Башка дин өкүлүнүн сизге берген буюму, сизге берип турган акчасы дагы аманат. Ал мында турсун, мусулмандардыкы, алардын берген аманатын сакташтык биздин милдет болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп кетпедиби кандай сакташ керек экендигин. Бүгүн биз кайсы даражага жеттик? Бул адамдардын мал мүлкүн тоноп алыштыкта кандай даражага жеткенибизди Аллах субхану ва тааля биздин абалыбызды так билгендей айткан Кур'ан Керимде. Карасаңыз, Аллах таала эмне деген? "Ва ла та'кулу амвалакум байнакум бил батил." Силер араңарда bir-бириңердин мал мүлкүңөрдү жалгандан жебегиле дейт. Жалгандан жебегиле. "Ва tudlu biha ilal hukam." Аны жалган экенин билип туруп, адамдардын байлыгынан bir бөлүгүн жеш максатында, жеп алыш максатында акимдерге узатпагыла дейт. Акимдерге, министрлерге, сотторго, начальниктерге узатпагыла. Бүгүн сиз ошону берип туруп соттон жеңип кеттиңиз. Ал кимдин соту? Ал инсандын, адамдын соту эмеспи? Ал сиз ошол начальник акчаны берип туруп, ошол ишке отуруп алдыңыз. Ал мурунку адам ким эле? Алсыз, күчсүз болду. Ал кетип калды, анын ордуна отуруп алдыңыз. Анын айлыгын жеп атасыз. Ал ошол начальник, башчы, ошол адамдын карапайым экендигинен кабары жок болушу мүмкүн. Сиз аны дагы жедирип, өзүңүз дагы жеп, эки ортодо эки инсандын күнөөсүнө, үч инсандын күнөөсүнө батып атасыз го. Тигинин жапа чеккендин күнөөсүн дагы сизге келет. Ва tudlu biha ilal hukam. Башчыларга акча берип, мунун мал мүлкүн тартып алыш максатында бербегиле дейт. Бүгүн тартып алуунун эң маданияттуу жолу деп түшүнүп калган бул оорулар. Ошол адамдын, элдин, мамлекеттин мүлкүн урдап алыштыкта эң маданияттуу жол деп түшүнгөн оорулардын түшүнүгү бул ошол башчыга, министрине, чоңуна акчаны берет. Кийин ошол ишке отурамын, кийин ошону аткарамын, кийин ошол жер тилкесин сатып аламын, кийин аны өзүм өткөрүп аламын дейт. Ла тахсабанна Аллаха гафилан. Аллах Тааланы гафлетте калат деп ойлойсузбу? Жок, эч качан гафлетте калбайт. Ууру алып аткан учурда, ошол акимге, башчыга узатып аткан учурда ыйман көтөрүлүп турат. Бул пайгамбарыбыздын сөзү. Ошол көтөрүлүп турган учурда жаныбыз чыгып кетпесин. Жаныбыз чыгып кетпесин. Ыймансыз кетет деген сөз. Урдап аткан учурда, алып аткан учурда, берип аткан учурда, жедирип аткан учурда жаныбыз чыгып кете турган болсо, анда бул адамдан динсиз көз жумабыз. Мусулман болбогон абалда көз жумабыз. Кыяматта Аллах Тааланын астына кантип барабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям арам менен азыктанган дене бейишке кирбейт деди. Ошол тартып алынган бечаранын мал мүлкүнөн тартып алган акчаңыз ошону жегенде
өскөн дени, ошондон семирген, ошондон мындай калың болуп кеткен эт, дене, тери бул бейишке кирбейт деди. Бейиш жытын, бейиш дамын татпайт деген. Бул хадистин ичине салыкчы, каракчы, ууру, кыянатчы, жалганчы, бир нерсени колдогонго алып кийген, колдонгонго алып кийген, сатып атасыз кийимди. Аны кийип туруп кайра эле жаңы деп сатып атасыз. Таразадан алдагандар, бир буюмду жолдон таап алып кийин менчик кылып алгандар, бир нерсени сатканда айыбын жаап жашыргандар, жана кумарчы сатып алууга ашыкча бааны айткан адам кирет. Кумарчы сатып алууга ашыкча бааны айткандар. Сатып алууга ашыкча бааны тагыра айтканда сиз сатуучусуз. Дүкөндүн кожоюну сизге мына телефонду мисалы 10 миңге саткын деп кетти. А сиз болсо 12 миңге саттыңыз дагы 2 миң сомду капчыкка буруп койдуңуз. Бул не урулук бул? Урулук. Сизге баасын айтпастан сен өзүң каалагандай сат десе, саттыңыз. А сизге сатып бергениңизге акың мына сатып бердиң, рахмат деп туруп сизге эмне өз акыңызды берди. Бул сөз жок бул темада. Бирок сизге атайын баа коюп берди, ошол баага кошумчалап сатыштыгыңыз чоң күнөө болуп эсептелет. Аллах субхану ва таала баарыбызга тавфик, хидаят, туура жол берсин. Баарыбызды мындай чоң күнөөлөрдөн алыс болуп, зөөкүрлүк менен бирөөнүн мал мүлкүн жештен алыс кылып, адал менен азыктандырган болсун. Мына ошол денебиз, дене мүчөбүз адал оокаттан өссүн деп Кудай Тааладан тиленет элек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.